бешейinin 2 баласы болуптур. Атасы улу баласын жакшы көрчү экен. Энчинин бүт баарын улу баласына бермек болду. Энеси 2 баласын тең жакшы көрчү экен. Ошондуктан экөөнө тең бөлө берели деп кеңеш салды. Бирок күйөөсү аялынын сөзүн албады, акылын укпады. Аялы таарынып, бактын түбүндө ыйлап отурду. Жолдон келе жаткан жолоочу эмне ыйлап жатасыз деп суроо берди. Аялы болгон окуянын бүт баарын айтып берди. Siz bekerge ele ыйлабаңыз, киши балаңызды окууга жибериңиз. Билим түгөнбөс байлык, атанын дөлөтү бат эле түгөнөт. Аялы жолоочунун сөзүнө макул болуп, кичүү баласын окууга жиберди. Кичүү баласы көптөгөн өнөрлөрдү үйрөнүп келди. Өнөрүнүн артынан бай болду. Агасы атасынын дөлөтүнө мас болуп жүрүп, өнөрдөн куру калды, абдан жарды болду. Акыры инисинен жардам сурап калды.